Саламатсыңарбы балдар? Сабакта баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үнсүз тыбыштар жана алардын бөлүнүшү. Тамгаларды айтканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүбүзгө толук же жарым жартылай тоскоолдукка учурап, үн менен кошо шыбыш кошулуп айтылат. Мына бул тыбыштарды биз үнсүз тыбыштар деп айтабыз. Үнсүз тыбыштардын жалпы саны кыргыз тилинде 25. Алар Б, Б, Г, Д, Ж, З, Ый, К, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, П, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, К, Г, Ж. Үнсүз тыбыштар үн менен шыбыштын катышына карата уяң, жумшак, каткалаң болуп бөлүнөт. Уяң үнсүздөргө Ый, Ыл, М, Н, Ң, Ыр, жумшак үнсүздөргө Б, Б, Г, Д, Ж, З, каткалаң үнсүздөргө К, П, С, Т, П, Х, Ц, Ч, Ш, Ш тыбыштары кирет. Менен улуттук идиш-аяктар менен тааныш болобуз. Национальная посуда. Кыргыз элибиз илгери мына идиш-аяктарды бардыгын уйдун, койдун, жылкынын терисинен жасап алышкан. Биринчи турган сүрөттө көкөр териден жасалган. Экинчи жаргылчак таштан жасалып, буудайды майдалоо үчүн колдонулган. Үчүнчү саба деп коет. Бул жыгачтан жасалып, бээнин сүтүн ачытылган. Кийинки сүрөттө казан темирден жасалат. Кесе жыгачтан жасап алышкан. Бычак, сабы жыгачтан, мизи темирден жасалат. Жыгач кашык жана жыгач табактар. Ошондой эле чыны. Мунун бардыгы жыгачтан жасалган. Көкөр жана биз айтып өттүк, териден жасалат. Кымыз куюлат буга. Көкөр кыргыздын улуттук кооз идиши. Көкөргө кымыз, айран, чалат да коюшкан. Көкөрдүн оозу кууш болот, мойну узун, түбү кенен. Азыр көкөрдү сувенир катары жасап жүрүшөт. Азыркы биздин заманбап идиш-аяктарыбыз булардын бардыгы фарфордон жасалат. Темир, алюминий. Мына ушундай кооз идиш-аяктар азыр жасалып келүүдө. Сабагыбыз аякталды. Саламатта калгыла балдар.